Салам достор. Азыр мен алдыңкы видеодо трон жөнүндө слаймды көрсөтүп берем. Ар 5 мүнөт сайын слайм басып отуруп биз 15 трон болгондо чыгарып алсак болот. Акчасы мына өзүңөр көргөндөй эле акчасы чыгаруу жолун көрсөтүп атат. Мына чыгат $2,5 болот. Почти 15 трон. Азыр трондун курсу дагы өсүп баратат. Трус валетке чыгарсак болот. Мисалы, трон адресибизди азыр Трус валеттен алабыз мына жерде. Мисалы, трондо азыр акча жок. Мына слайм басып отуруп 15 трондон минималка 15 трон, ошо 15 трондон баштап уже чыгат да. Мына 15-29 тронду көрсөтүп атат. Уже 0 болуп калды. Мына жерден слайм басабыз. Азыр мен кантип басабыз, кантип кайсы трон адрестер жазабыз, ошол жөнүндө алдыда көрсөтүп берем. Алгач мына акча чыгаруу видеосун көрсөтөйүн деп чечтим. 26 өттү дагы 2 минутта түштү, 29 өтүп кетти баста. Значит, 2 минутта эле уже 15 трон түштү. 15 трон почти азыркы курс менен алганда $2,5 болду да. Бирок трондун баасы өсүп баратат, балким көбөйөттүр. Описаниеда ссылканы басканда ушундай терезе ачылат бизге. 0,5 трондон каждый 5 мүнөт сайын слайм басуу аркылуу алсак болот. Кечээ эле 8.000 эле трон оплаченный болгон. Бүгүн 29.761 трон уже төлөп берилген. Биз азыр авторизация деген кнопканы басып, ушул жерден биринчи эле баштайбыз. Бул жерге адрес вашего кошелька деген жерге Trust Wallet'теги трон адресибизди копиялайбыз. На Trust Wallet'ке киребиз дагы. Бул жерден азыр биз адресибизди алабыз. Так, Trust Wallet'ке кирип атат. Эгерде кимде трон жок болсо, анда берки үстү жагынан оңдоп издеп алсаңар болот. Менде трон бар. Азыр кантип алуу жолун да көрсөтүп беремин. Мынакей Trust Wallet'ке дагы кирди. Trust Wallet'ке киргенде мына жерде 2 точка үзүк сызык турат. Ушул жерди басып туруп эле биз поиск токен деген жерден английский трон деп жазабыз же ТРХ деп жазсак дагы болот. Мынакей жаздым, кызыл болуп атайын чыгат. Мына галочканы бул жака жандырып коесуңар. Ошондо гана берки главный жака түшүп калат. Мынакей адресибизди скопировать этебиз. Мен чыгарган трондорум 4 трон, 1 трон, ушулар деле көп эле акчага жарайт. Мынакей скопировать этип алабыз адрести. Копировать болду. Скопировать болду. Эми биз бул жерге азыркы скопировать эткен адрести выставить кылып коебуз. Адрес деген жерге бармагыбыз коюп так, выставить деген сөз чыгат. Ошону басып койсок, копиялаган сөзү түшүп калат. Выставить. Эмне болуп атат менин телефонум. Эми я не робот дегенди басабыз достор. Сөз түрдө ушуну басып өтөбүз дагы. Мисалы, парковочный часы дегендерди белгилейбиз. Подтвердить басабыз. Регистрация выход дегенди басабыз. Андан кийин биз ар 5 мүнөт сайын бул жактан неме ала баштайбыз. Мынакей 5 деп жазылып турбайбы өзү? Следующая заявка доступна 5 деп. Азыр мына жерден биз кайра эле авторизация деген басып слайм алабыз. 5 мүнөттөн кийин алат экенбиз. Катталуу эле ала албайт. Ал эми мына биздин реферальный ссылкабыз болот. Эгер реферал каттайм десеңер, ушул реферальный ссылкаңарды алып каттасаңар болот. 15 трондон баштап
алдыда видеону көргөндөй эле мына снять деген басып эле ушул кошелекко өзү автоматически чыгат. Мынакей достор, 5 мүнөттөн кийин авторизация деген басып эле ала беребиз. Азыр 5 мүнөттөн кийин улантайын. 5 мүнөт болгондон кийин мынтип өзү автоматически я не робот деген пайда болуп калат экен достор. Ушуну басып эле бул жерден көп бирөөлөрдү тандап туруп эле анан авторизация деген басып коет экенбиз. Мынакей слайм да жанды. Дагы 5 мүнөттөн кийин мына дагы бонус алсак болот экен да. Так, азыр балансты обновить этип көрсөтүп коеюн. Баланс. Мынакей 0,5 баланс берилди. Ушинтип слайм топтосок болот экен достор. Азыркы курс менен ошол эсептегенде ошондо достор жок. Ушинтип өзү автоматически эле чыга берет экен. 5 мүнөт сайын экранды жандырып коюп ишибизди кылып жүрө берсек болот экен. 15 трон азыркы курс менен 165 рубльдай болуп калат экен. Бул деле жакшы акча.